тойбогон уйкуну кабырда тойгузабыз. Ал уйку бизди күтүп турат. Лукман Хаким тигинде полияда иштеп турганда Азраил периште келди. Айтты: Лукман Хаким, мен аманат жанды алганы келдим деди. Ошондо Лукман Хаким айтты: менин бир суранычым бар деди. Мүмкүнчүлүк болсо аткарыңыз, эгер аткарбасаңыз дагы мен капа болбойм деди. Эмне мүмкүнчүлүк дегенде, тигил көлөкө, дарактын көлөкөсүнө барсам, аманат жанды ошол жерде алсаңыз мен ыраазы болот элем деди. Айтты: бул колдон келет, жүр. Анан кийин көлөкөгө апарды дагы, анан айтты: менин дагы сага деди, эки суроом бар деди. Лукман Хаким 1400 жыл жашаган. Айтты: Алла Таала ушул берген өмүрдү сен канчалык сездиң деди. Лукман Хаким айтты: мен иштеп турган жерден ушу көлөкөгө келгенчелик гана сездим деди. Көрдүңүздөрбү, калганы бардыгы учуп кеткен. Экинчини айтты: Лукман Хаким жер төлөдө жашайт эле. Анан айтты: сенин дагы, Лукман, мүмкүнчүлүктөрүң бар эле, элге окшоп мына чоң-чоң үйлөрдү салып алып жашаганга мүмкүнчүлүгүң бар эле. Эмне үчүн сен жер төлөдө өмүрүңдү өткөрдүң дегенде, Азраил, эгерде убакыттын ушунчалык кыска экенин билгенимде, мен ошо жер төлөдө эле казбай эле коймок экем. Ошого кетирген убактыма дагы ибадат кылып алмак экем деди. Могул жерде